Саламатсыздарбы? Мен Борбор Азия Багбандар биримдигинин жетекчиси Абдулла Ташиевичмин. Туугандарым, азыр аябай жакшы сунуштарды бердиңиздер. Мына президентибизге рахмат. Ушунчалык элди угуп, антикоррупционный совет түзүп, биздин сунуштарыбызды угам деп атат. Аябай сонун ушундай бир иш башталыптыр да. Буга мен аябай кубанып атам. Ушул эле жерде биз эң биринчи ушул коррупциянын эң түпкү тамырын көрбөй атабыз да. Бул биздин жакырчылыгыбыз. Биздин негизги азыр ушул ыйлап элдер бардыгы боздоп, мигрант болуп, ушулардын бардыгынын кеткенинин эң биринчи себеби биздин ушул жер реформалаганда бизде эң чоң коррупция болгон. Мына биз өзүбүздүн жерлерибизди азыр айыл өкмөткө барасызбы, акимге барасызбы, губернаторго барасызбы, 35-40 жылдан бери бош турган жерлерди эмнеге ошолор иштеткени бербей жатышат. Коррупциянын эң чоң түбү ошол жерде жатат. Эгерде биз менин подсчетум боюнча азыр биз 1.300.000 гектар жер иштетип атабыз. Мына ошол иштетип аткан 1.300.000 гектар жерден болгону 350.000 гектар эле эффективно иштеп атат. Калгандары ФПСтин колунда, дагы бир чиновниктин колунда, мынандай бир эле ат үчүн 40-50 гектар жерди беде кылып коюп, өзүнүн бир улакчы атын бакканы, ошону улакка чаап барганы багып отурушат. Ошончо жерди кармап, 40 гектар жер менен 40 үй бүлө мигрант болбой үйүндө жашаса болот эле. Адан сырткары мына жайыт комитетинин астында 4 эчки тойбой турган жерлер, 1 гектарда 4 эчки тойбойт. 1,5 миллион гектар жер ошолор басып алгандагы алдагы байлардын колунда. Эртеге бир деме болуп туруп, баягындай прихватизация болуп кете турган болсо басып алабыз деп ошону төлөп келе айтышат. Мен президентке сунушум 1,5 миллион гектар жерди жайыт комитеттин балансынан чыгарып туруп элге бөлүп бериш керек.